Кымбаттуу бир туугандар, баарыңыздарга Кудай Теңирдин тынчтыгы болсун. Кудайга рахмат. Кудайдын ырайым сааттары үчүн. Ушул ырайым сааттарын биз тебелеп тепсебестен жогорку деңгээлде коркунуч менен бааласак экен. Кудай ар бириңиздерге түшүнгөнгө өзгөчө батасын берсин. Ушул ырайым сааттарында ортоктош болуп калган, ырайым сааттарына илешип калган, жетишип калган бир туугандар, жакын адамдар чоң бактылуулукка ээсиздер. Анткени бактылуулукту Ыйса тартуулайт. Ал Ыйсага келгенге мына убакыт бар. Түшүнгөнгө, ырайым кечирим алганга. Ырайым эшиктери кенен ачылууда, бирок учур келет. Ырайым эшигин Кудай жабат. Бирок ырайым эшиктери акырын жабылып келе жатат. Бирок бир учурда Кудай Теңир жабат, бир учурда Нух топон суу алды, кеме куруп, ошол кемени 80-90 жыл курат. 80-90 жыл Нух кемени куруп бүткөнгө чейин Кудай Теңир башка адамдардын ишенип калуусуна Нухту колдонгон эле. Бирок 80-90 жылдын ичинде Нухтун өзүнүн үй бүлөсүнөн башка эч ким ишенген эмес. Болгону 8 эле адам аман калган. Анан жамгырлар асмандан койду, жер туңгуюктары ачылды, сулар оргуштап чыкты. Ошондо мен ойлойм, качан Кудай Теңир бүткүл ошол жердеги жандыктарды киргизгенден кийин, Нухтун үй бүлөсүн киргизгенден кийин аягында кеменин эшигин жабат. Ойлойм да, ошондо кечиип калган адамдар Нухтун кемесин келип такылдатышып, ичине кире албай анан өлүп кетсе керек деп. Бирок Кудай Теңир ачкан жок. Кудай Теңир аларга ага чейин чоң мүмкүнчүлүк берген, убакыт берген. Бирок убакытта алар тепсеп салышты, кээ кылышты. Алар баалаган жок. Биз бүгүн карай турган дагы бир маанилүү, жашообузга керектүү болгон, бирок аянычтуу, ойлондура турган дагы бир курч темалардын бири мындай деп аталат. Ыйса өз жакындарын издейт. Тема: Ыйса өз жакындарын издейт. Эсиңиздердеби? Ушул жерде кимдер 2005 жылга чейин төрөлгөндөр балким ал айрымдары, бирок азыркы 20 жашка чыккан, бир 15-20 жашка, балким 25 жашка чыкканга чейин ушул биздин азыркы жаш муундарыбыз бир аз элестете алышы мүмкүн эмес. Бирок мен 90-жылдары төрөлгөндүктөн так эсимде. Орустардын, Орусия мамлекетинин, Россиянын биринчи канал деген атайын телеберүүсү бар эмеспи? Ошол телеберүүдөн бир 2 жумада бир бекейин жаңылбасам, же жумасына бир ушундай телеберүү бар эле, «Жди меня» деген. Кыргызчасын кийин кыргыздар которуп чыгышы «Кайдасың» деп, бирок түз мааниси «Мени күт» деп которулат. Ошол «Жди меня» деген программада, телеберүүдө дайыма бир киши алып барчу, ал кишинин дагы бир көзү өтүп кетти. Анан ошол жака адамдарды чакырат эле. Ал жерге жакындарын жоготуп алган, көп жылдардан бери жакындарын күтүп жүргөн, ушул издеп жүрүп чачы агарган адамдар келишеле да. Анан келип алардан ошол эмесин, алар интервью алат. Кантип, кандай мамиледелеңиздер? Ал жакыныңызды эмне үчүн издеп жүрөсүз? Ал жакыныңыздын сиздин жашооңузга орду кандай? Деп анан тигил жоготуп жиберген апа өзүнүн баласын, же балдары өзүнүн ата-энесин, же агасын, же инисин, же карындашын издеп келгендер келип жашоосундагы алардын ордун айтып берет. Мына мындай эле. Бирок үйдөн ушул убакытта чыгып кеткен бойдон мен 5 жылдан бери, 10 жылдан бери, 15 жылдан бери күтүп жүрөм дейт.
Анан ошол теле берүүнүн бүтөйүн деп калган саамына жеткенде аягында анан көптөн бери күтүп жүргөн тигил апанын кызы, же бирөөнүн карындашы, же иниси агасы, иши кылып ушул жакыны анан кирип келет. Кирип келгенде тура калышып, ботодой боздоп, көзүнүн жашын эки тараптан көл кылып, аны карап турган биз көрүүчүлөр сыналгы да. Ошол жердеги тирүү көрүү армандар чоо көз жашыбыз чыгарчубыз. Эмнеге? Анткени алар ушунчалык жакындарын күтүп жүрүп, ошол жакындарын сүйчү. Анан издеп жүрүп табышты. Бул эң бактылуу, эң ушунчалык бир чети аянычтуу, кубаныч менен аралашкан анан көз жаштын жуурулушу менен анан ушунчалык ошол жерде бириккен кез кандай жакшы. Жакындарын издеп, жылдарды ондогон, 5-10 жылдарды талап кылды. Бирок бир учур келди, алар кайтып келишти. Албетте алардын кайтып келишинде башка адамдардын салымы бар. Бирок алар жолукту. Аларды эч ким ажырата албайт. Эми келиңиздер. Сөзүбүз супсак болбош үчүн ыйык жазуудан туздайлы. Ыйык жазууда Марктан болгон жакшы кабар 3-бөлүмдүн мен ар жеринен тандап окуп берем, бирок ошол 3-бөлүмгө тиешелүү аяттардан. 1-аяттан ылдый карай. Дегенде 1-аяттан 6-аятка чейин. Ыйса кайрадан синагогага келди. Ал жерде бир колу шал болуп калган адам бар эле. Ыйсаны айыпташ үчүн ал бул адамды да ишемби күнү айыктарар бекен деп карап турушту. Ыйса болсо бир колу шал болуп калган адамга ортого чык деди да тигилерден ишемби күнү жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи деп сурады. Алар унчугушкан жок. Ошондо Ыйса аларга ачуулана карап, жүрөктөрүнүн катуулугуна кайгырып, жанагы кишиге колуңду сун деди да. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып, экинчи колундай болуп калды. Фарисейлер сыртка чыгары менен Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө Иродду жактоочулар менен кеңешишти. Анткени Ыйса көп кишилерди айыктыргандыктан оорулардын бардыгы ага колдорун тийгизүү үчүн жүткүнүп жатышкан эле. Жиндер Ыйсаны көргөндө анын алдына жыгылып, "Сен Кудайдын уулусуң" деп кыйкырып жатышты. Бирок Ыйса алардын өз жөнүндө жарыялоосуна катуу тыюу салды. Андан кийин ал тоого чыкты да өзү кимдерди кааласа ошолорду өзүнө чакырды. Алар Ыйсага келишти. Өзүнүн жанына алып жүрүш үчүн жана насаат айтууга жөнөтүш үчүн ал 12 кишини тандады, аларга ооруларды айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди. Алар үйгө келишкенде кайрадан көп эл чогулуп калды. Ошондуктан алар тамактана да албай калышты. Ал акылынан айнып калыптыр деп айтып жатышканын уккан жакындары аны алып кеткени келишти. Азырынча ушул жерге чейин. Ыйса дайыма ыңгай келген кезде жана өз каалоосу менен синагогага кирип элди окутар эле. Бирок синагогада же ибадатканага кирген кезде Ыйса теңир жөн эле бир пайгамбарлардын китебин алып окуп, анан ошол менен жыйынтыкталып калбастан, ал дайыма ошол синагогада отуруп жашоого мисал кылаар эле. Трансформациялык абалды, трансформация деген сөз бир туугандар, бул кыргыз сөзү эмес. Бирок бул сөз менен көп нерсени жыйынтыктап айтып койсо болот. Экономика деген сөзгө окшош, кыргызча которулбайт.
бирок экономиканы кыргызча которуп келсең көп сөз болуп кетет да. Трансформация бул жашообуздун өзгөрүлүүсү. Жашообуздун өзгөрүлүүсү деген сөздү дагы түп нускалап которсок, байыркы грек тилинде метаноя деген сөз бар эле. Бул тооба кылуу дегенди түшүндүрөт. А тооба кылуу деген сөздү дагы жандырып келсе, издеп келсе, ал жашоо образыңды, бүткүл жашооңду, көз карашыңды, ой жүгүртүңдү, ниетиңди өзгөрт туура жака деген ойлорду берет. Ушундай аныктамасы. Демек, Ыйса ошол жака киргенде трансформациялык жашоо керек болгон суроолорду дагы берген. Ал айтып жатат, синагога бул ишенген адамдардын сыйынуучу үйү болгон, еврейлердин. Ошол ишемби күнү еврейлердин мурдагы Муса пайгамбардын мыйзамы боюнча эч нерсе кылбаш керек эле. Иш кылбаш керек болчу. Айтышат, ошол учурда динди катуу кармаган, жүйүт динин катуу кармаган адамдар, фарисейлер же мыйзам окутуучулардын кийимине ушул жерге бир жалбырак түшүп калса, ал колун ушинтип шилтеп да койгон эмес дейт. Жалбыракка карата аны күйүп койгон эмес дейт. Демек, алар ушунчалык динчил болгон, бирок Ыйса айтып жатат, ишемби күнү адамды айыктырыш керекпи, же өлтүрүш керекпи? Куткарыш керекпи, же өлтүрүү керекпи? Жанды куткаруу керекпи, же өлтүрүү керекпи деп атат. Ишемби күнү жакшылык керекпи, же жамандык кылыш керекпи? Эч ким жооп бере алган жок Ыйсанын суроосуна. Качан Ыйса Теңир бизге суроо бергенде биз ойлонушубуз керек. Анткени Ыйсанын суроосу бул тамашалуу суроо эмес. Бул орчундуу суроо. Бирок качан Ыйсага келип суроолорду берген кезде, сынап суроолорду, тийишип суроолорду берген кезде, сөзүнөн кармаш үчүн суроолорду бергенде, куулук менен суроолорду бергенде, же болбосо чындап эле Ыйсадан бир нерсе алып калайын деп пайдалуу суроолор бергенде Ыйса дайыма жооп берген. Суроосуна точно, керектүү, конкреттүү жооп берген. Бирок качан Ыйса суроолорду берген кезде эл токтоп калган. Анткени Ыйса ишемби күндүн да кожоюну, жекшемби күндүн да кожоюну, бүткүл жуманын кожоюну. Ошондуктан биз айтабыз, орозо кармаганда, сыйынганда, каалаган учурда келип, Кудай алдына келип сыйынганга, орозо кармаганга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Адамдар бүгүнкү күндө 30 күндүк орозо деп алатпайбы? Бул жакшы. Бирок Кудай 30 күндүк орозо менен эле жыйынтыкталып калабы? Кудай 365 күндүн кожоюну каалаган учурда келип, чын жүрөктөн келип орозо кармаганга да мүмкүнчүлүк бар. Анан Ыйса Теңир ал адамды айыктырды. Көрсөз, ошо синагогага дени сак адамдар дагы, мыйзам окутуучулар дагы, фарисейлер дагы, керек болсо садукейлер, жин менен ооруп калган адамдар дагы, майыптар дагы кирген экен. Демек, еврейлер үчүн бул бардык кандай категориядагы адамдар болбосун мүмкүн болгон экен. Мына ошондой жерде Ыйса Теңир өзүнүн сөзүн эмне кылып атат? Айтып атат, элдерди окутуп атат. Эми мындай дейт. Алар үйгө келишкенде кайрадан көп эл чогулуп калды. Ошондуктан алар тамактана да албай калды. Үйгө келсе эле эл күтүп турган. Айыктырып кой, колуңду тийгизип кой. Же өздөрү тийгенге, ушу кийиминден этегин кармаганга жүткүнүп жатты дейт, текстте жазылып турат. Ошондон кийин ал акылынан айнып калыптыр деп айтып жатышканын уккан жакындары аны алып кеткени келишти. Элдер буга чейин биригишип алып, ошол Иродтун адамдары, мыйзам окутуучулар, фарисейлер, башкача айтканда ошол жердеги калктын каймактары деп койсок болот. Булар билимдүү адамдар эле.
Алардын арасында балким бакалавр, магистр, профессор деген наамдагы адамдар болгондур. Көрнөктүү саясаттын адамдары бар эле. Ошолор баш кошуп алып, Ыйсанын кантип эмнесинен кармап, анан өлтүргөнгө шылтоо издешти. Бир нерсе издешти. Агайындар, Ыйсанын каршылаштары ошондо эле болгон. Муну азыр дагы бар. Азыр да жек көрүүчүлөр бар. Ыйсаны сүйүшпөйт. Жана Ыйсанын туура жолун туурап ээрчип жүргөндөргө бут тосу кылышат. Мен айтайын, бир учур келет. Ыйса бут тоскондорду, Ыйсаңар Кудай эмес. Ким ал? Жөнөкөй пайгамбар. Жолуңардан адашып жатасыңар дегендер катуу жаңылышат. Бирок алар учурда өрнөктүү жашоосунда, же болбосо жашоосунда абдан жакшы өкүм сүрүп жатышат, өктөм сүрүп жатышат. Бирок бир учур келет, Кудай Теңир алар менен иштешет. Аларга өздөрүнө тиешесин берет. Бирок биз ишенгендер ошондой кыянаттыктарды адамдар тарабынан соккуларды жеп жатсак, кайгырбайлы. Бир аз сабыр кылып туралы. 10 күн кыйналабыз. Кудай Теңир бизге тынчтыгын берет. Анан жакындары келди дагы Ыйсаны алып кеткени келишти. Эмнеге? Анткени буга чейин акырынан айнып калыптыр. Бир нерсе болуп калыптыр ал. Ага жин тийген деген сөздөрдү ошол белгилүү адамдар элдин арасында эмне кылып жиберди эле? Жайылтып жиберген болчу. Бул деген сөз, кымбаттуу достор, кымбаттуу бир туугандар, мына бүгүнкү күнгө эле окшош. Кайсы бир журналисттер, хейтерлер, кайсы бир адамдарды, белгилүү адамдар болобу, негизсиз эле адамдарга, блогерлер интернет тармагы аркылуу эмне кылып атат? Алардын жаман жактарын, эгерде ал чындап эле жаман болсо, же жакшы болсо, бир иши кылып, бир болбогон кептерге таянып туруп, жалган маалыматтарды элге жайылтып жиберсе эмне болот? Көргөн 1000 көрүүчүнүн жок дегенде 200-ü отравление болуп калат. Чалдыгып калат. Бул жаман турбайбы? Ошондой турбайбы? Уккан адам тиги айтат, буга айтат. Көргөн 200 адам, 200 адамга айтат, укканы дагы ошентип жайылып кетет. Анан тиги жакындар ишенип алды. Тексттен ылдый окуйлу. Ошондон ылдый. Акыл акылдан айнып калыптыр деп айтып жатышкан уккан жакындарын алып кеткени келишти. Иерусалимден келген мыйзам окутуучулар болсо, анын ичинде Белзебул бар. Жиндерди ал жиндердин башчысын күчү менен кууп чыгарып жатат дешти. Ошондо Иса мыйзам окутуучулар жанына чакырып, аларга үлгү насаат аңгеме менен мындай деп сүйлөдү. Шайтан шайтанды кантип кууп чыгарсын? Эгерде падышачылык ичара бөлүнсө, анда ал падышачылык кулайт. Эгерде үй бүлө ичара бөлүнсө, анда ал үй бүлө бузулат. Эгерде шайтан да өзүнө өзү каршы чыгып бөлүнсө, анда ал да тура албайт. Анын күнү өтөт. Күчтүү адамды байлап салмайынча, анын үйүнө кирип мал мүлкүн урдоого мүмкүн эмес. Аны байлап салгандан кийин гана үйүн тоноп кетсе болот. Силерге чындыкты айтып коеюн. Адам баласынын бардык күнөөлөрү жана акарат келтирип айткан сөздөр кечирилет. Бирок ыйык рухка акарат келтирсе, ал түбөлүккө кечирилбейт. Түбөлүккө күнөөлүү болот. Ыйса бул сөздөрдү анын ичинде жин бар деп айтышкандыгы үчүн айтты. Энеси менен бир туугандар келип сырттан Ыйсаны чакыртышты. Анын тегерегинде эл отурган эле. Ошондо ага энең, инилериң, карындаштарың сыртта сени чакырып жатышат дешти. Ыйса аларга менин энем жана менин бир туугандарым ким деди. Суроо менен жыйынтыктап атат. Демек, жаман кептерди таркатышты, ал акылдан айнып калган, анын ичинде Белзебул бар деп. Ыйсанын көрсө, ата энеси келди. Тагыраак бул текст боюнча алып караганда, не деп жатат?
Enең келди дейт, энеси келди, инилериң келди, жана карындаштарың келди дейт. Инилериң көптүктөрдө, карындаштарың көптүктөрдө. Демек 2-3төн болушу мүмкүн. 2-3 энеси, 2-3 карындашы, энеси. Жок эле дегенде 6-7 адам келди. Бардыгы баягы кептерге, болбогон кептерге ишенип алды. Анткени уят болуп калбайлык деди да, алар да түшүнсө болот кайсы бирден келди. Кой, уулубузду алып кетели, агабызды алып кетели. Ал ушундай болуп калган турбайбы деп. Алар бул нерсе менен Ыйсанын жасап жаткан ишине энеси дагы, эже карындаштары да, тагыраагы ини карындаштары дагы маани берген эмес. Баалай алган эмес. Тескерисинче Ыйсанын ошондой окутуусуна маани берип таң калгандын ордуна эң жакын болгон үй бүлө мүчөлөрү ишенип алышты жалган кептерге. Ыйсанын сөзүнө ишенишкен жок. Алар жөнөкөй эле жакын болгон адамдын сөздөрүнө ишенбестен тескерисинче сырттагы айын кептерге, айып кептерге, жалган кептерге, курулай дооматтарга ишенип алышты. Бирок ушул жерде дагы бир маанилүү нерсени кыстарып кетти Ыйса Теңир. Силер мени ичимде Белзебул бар деп айыптап жатасыңар. Деп туруп агаларга бир салыштырма аңгемени айтып берди. Жанына чакырды. Мен акылымдан айныган эмесмин деген сөздү. Эгерде ошол силер айып жаткан Белзебул, шайтандын башчысы ичара бөлүнсө, анда ал кулайт. Биринчиден ал Белзебул адамдарга жакшылык кылбайт ал. Мен эгерде ошолордун башчысы болуп, анан ошол жиндерди чыккыла десем, жиндердин максаты адамдарды басыш керек да, адамдарды акылынан айныттырыш керек да. Анда бири-бирине каршы болуп калбайбы? Булар силердин логикаңар жатпайт бул нерсеге. Тескерисинче ошол инсандар, айыптап жаткан инсандар таң калыш керек эле, Ыйсага келиш керек эле. Алар бул не деген керемет деп таңданып, соктангандын ордуна көрө албай, өлтүрүүнүн жолун издеп атышат. Ыйса Теңирдин сөзүнө көпчүлүк адамдар, миңдеген адамдар кулак төшөп турса дагы алар түшүнгөн жок, маани берген жок. Керек болсо Ыйса Теңир жакындарынан арылып калды. Тактап айтканда жакындар ишенген жок. Алар элдин жөнөкөй сөздөрүнө, курулай сөздөрүнө, жалган сөздөрүнө ишенип алышты. Ыйса Теңир денелик жактан алып караганда жалгыз калып калгандай. Ооба, шакирттери бар болчу анын. Бирок шакирттери да эгерде Маркты силер маани берип окусаңыздар, ушул Маркта кенен бир кереметтүү жолдор менен ушул автор мындай жазып калтырган экен. Жанында жүргөн 3 жыл жүргөн шакирттери дагы көп нерсени түшүнө алган эмес. Көрүп таң калып, бир аз кичине ишеним болгону менен толук кандуу арнай алган эмес. Анткени Гетсемани багында Ыйса Машаякка каршы чыккынчылык келген Жүйүт жана анын таламдаштары келгенде баары таштап качып кетет. Ыйса дагы айткан: "Мына ушул түнү силер менден баарыңар баш тартасыңар. Баарыңар таштап кетесиңер, бирок мени атам таштабайт. Мени менен атам калат" деген эле. Демек, Ыйса Теңир ошол учурда, ошол арада жалгыз калып калгандай. Ыйса Теңир өтө маанилүү суроону мынтип берди. Ошондо ага: "Энең, инилериң, карындаштарың сыртта сени чакыртып жатышат. Алар эмне келген эле? Ыйса, жүр. Сен жин тийип калдыбы сага? Элдер сени ушинтип айыптап жатышат. Бас үйгө кеттик деп ушинтип айттырганы жиберишти да, туурабы? Адамды жиберди." Бирок Ыйса аларга, тегереңде адамдарга карады дагы, ошолордун арасында шакирттер да бар эле. "Менин энем жана бир туугандарым ким?" деди. Эч ким жооп бере алган жок. Мен айтып атпайм, Ыйсанын берген суроолоруна дээрлик эч ким жооп бере алган эмес. Ыйса өзү гана жооп бербесе,
Ыйса Теңир өтө маанилүү суроолорду берген. Ал суроолор жөн эле чыккан эмес, анткени ошол суроолор көйгөйлүү суроолор болчу. Же көйгөйгө каршы дары, жакындарым ким деди, мына мынтип карады. Ошондо Ыйса айланасында тургандар тегерете карап, мына менин энем, мына менин бир туугандарым, башка айтканда агам, иним, карындаштарым деди. Ошолордун арасында айрымдар болуш керек, балким болсо керек. Бирок ага Ыйсага денелик тууган болгон эмес. Бирок Ыйса айтып атат аларды карап туруп, кээ бирлерин, мына менин энем, бир улгайган апаны көргөзсө керек. Бул менин бир туугандарым деп. Андан кийин Ыйса улады сөзүн. Анткени ким Кудайдын эркин аткарса, ошол менин энем, карындашым жана энем деп жооп берди. Демек, үйүндөгү жакын адамдардагы өзүнүн кандаш бир туугандары ишенген жок. Кийин ишенген, бирок учурда эмес. Ыйса Теңир бүгүн дагы өзүнүн жакындарын издейт. Өз үй бүлөсүн издейт. Эми бирок Ыйса айтып жатат, мен өзүмдүн энем деймин, атам деймин, эжем, карындашым, эним. Бирок алар эгерде Кудайдын эркин аткарса, так ошолор менин туугандарым, менин эже карындаштарым болуп эсептелет дейт. Бүгүнкү күндө кымбаттуу достор, мына биз жүрөбүз Ыйса Машаяктын уулубуз, кызыбыз деп. Башка айтканда анын үй бүлөсүнүн жакын адамыбыз деп. Бирок мен Кудайдын эркин аткарып жатамбы? Кудайдын эркин аткаруу деген жөнөкөй сөз менен ага тил алчаактык боло. Ыйсанын сөзүнө ишенүү, анын сөзү менен жашоо, анын изи менен басуу, ал сүйгөндөй сүйүү, жакыныбызды сүйүү, жөнөкөй эле усяттар. Ыйса тегерегин карады. Бардыгын көргөзгөн жок. Айрымдарын гана көргөздү. Бирок Ыйса айтат, жакандан болгон жакшы кабарда 1-бөлүм 12 аятта так жазылып турат. Ал эми аны кабыл алгандарга Кудайдын балдары болууга бийлик берилди дейт. Эми жөнөкөйлөштүрөлү. Ал эми мени кабыл алгандар, менин агам, карындашым, менин болуп эсептелесиңер. Анткени силер мага ишендиңер жана менин жолум менен жүрөсүңөр. Агап каякта айын кептерге эмес, так талбаган маалыматтарга эмес. Кымбаттуу бир туугандар, кымбаттуу достор, Ыйса өз жакынын издейт. Сен кайдасың дейт. Сен кайдасың? Силер кайдасыңар? Мен күтүүдөмүн, издөөдөмүн. Бирок биз бекинип жүргөндөйбүз. Кымбаттуу достор, түшүнгөнгө жардам берсе экен. Кудай өзгөчө батасын берсин, жетектесин. Ар бириңиздерди Кудай баталасын, сактасын, коргосун. Амин.